Балыкчы шаарындагы балдар билим берүү борбору жайкы эс алуу учурунда лагерь уюштуруп, ага 100дөн ашуун бала активдүү катышып жатат. Бул лагердин негизги максаты балдардын жайкы эс алуусун мазмундуу өткөрүү, чыгармачылыгын жана социалдык көндөмдөрүн өнүктүрүү. Мектептен тышкаркы мекеме болгондуктан ушул июнь айында 2009 жылдан бери мээрим эс алуу жайкы лагерин өткөрөбүз. Күндүзгү лагерь бул традиция болуп калган. Биздин өзүбүздүн иримдерге келген окуучулар ушул лагерге келип эс алышат. Эртең мененки 9дан 2ге чейин ар бир мугалим өзүнүн чыгармачылыгы менен кызыктуу программа түзүп бекитилген. Ошол программанын негизинде иш алып барылат. Окуучулардын лагерге келүүсү акысыз. Биз бюджеттик мекеме болгондуктан акысыз жана тамак менен камсыз кылбайбыз. Бирок балдар келип аябай көңүлдүү оюндарды ойношуп, дене тарбиялык өнүгүүлөр болот, биякта спорттук иш-чаралар болот, маданий иш-чаралар болот. Өзлөрүнүн баягы жайкы каникулун абдан көңүлдүү өткөрүп жатышат. Күн сайын жайкы лагерде балдар үчүн ар түрдүү кызыктуу жана пайдалуу иш-чаралар уюштурулуп келет. Ар бир күн жаңы ачылыштарга, чыгармачылыкка жана оюн зоокко бай. Кумдан сепилдерди куруу, сүрөт тартуу, кыймылдуу оюндар — мунун баары балдардын фантазиясын ишке ашырып, майда моторикасын жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө жардам берүүдө. Мага жакты лагерге келгениме 7 күн болуп, мен биякта жана алганда оюндарды жана ушундай сүрөт тартуу, мындай чогуу балдар ойноо дегенде, тартип дегенде үйрөнөт деп ойлойм. Бул жерде ар бир бала өзүн эркин сезип чыгармачылыгын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алууда. Эң негизгиси алар жаңы досторду таап, бири-бири менен тил табышып, достуктун жана команда менен иштөөнүн баалуулугун өз көзү менен көрүп жатышат. Биз деген орто токойдун суу сактагычын жасап жатабыз. Лагерде биз деген баарын үйрөнүп атабыз, ойноп атабыз, бийлеп атабыз, көп зарядка кылып атабыз. Биздин каникулубуз эң жакшы болуп өтүп атат. Биз деген жаңы досторду таптык. Алар биякта көп жүрүшөт. Жайкы лагерь бул жөн гана эс алуу эмес, бул жаркын сезимдерге, жаңы тажрыйбага жана кубанычтуу учурларга бай унутулгус күндөр. Ата-энелер да бул иш-чараны жылуу кабыл алышып, балдардын коопсуз жана пайдалуу чөйрөдө убакыт өткөрүп жатканына ыраазы.